Грецияны деңиз жууп кетти. Крит аралын сел каптады. Грециянын эң чоң аралы болгон Критти катуу борон каптады. Катуу шамалдан улам үйлөрдү, жолдорду суу каптап, адамдар унааларынын ичинде калып кетип жатат. Агия Пелагиянын жээгинде 15 унаа деңиздин жээгинде калкып сүзүп жүргөндүгү көрүндү. Көптөгөн көчөлөр дарыяга айланып, жолдогу нерселердин баарын сел алып кетти. Ал арада Чания шаарындагы аралдын батыш тарабындагы үйлөрдү суу каптады. Криттин эң чоң шаары Ираклиондо бир нече жолду суу каптап, учуу тилкелерин каптагандыктан эл аралык аэропорт жабылды. Пляждарга таштандылар чогулуп, көптөгөн үйлөрдү суу каптап, жашоого жараксыз болуп калды. Ласитте аймагынын бир бөлүгү болгон Сития шаарында адамдар музейге камалып турушат. Грецияда сел сыяктуу табигый кырсыктардын көбөйүшү күтүлүүдө. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар. Дүйнөдөгү жаңылыктар сиздер менен.